Исламбек Абдрахманов милициянын кайгылуу кызматына катталган талапкерлердин бири. Бүгүн ал сынактын алгачкы туру тестирлөөдөн өтүп жатат. Ислам буга чейин финансы тармагында эмгектенген. Тартип сакчысы болом деген кыялын ишке ашырып, мекенге ак кызмат өтөсөм деп ниетин билдирет. Биринчи турдун тестине кирип чыктык, экзамен тапшырып чыктык. 30 суроо болот экен. 70 мүнөт убакыт берилди. Эми азыр тесттин жыйынтыгын күтүп атабыз. Кандай чыкса, эми ушул тесттин жыйынтыгы жакшы чыгат деген үмүттөбүз. Милицияга кирип калсам, биринчи бул ошол коопсуздукту сактоо, элдин тынчтыгын кароо жана ошондой эле милицияларга болгон элдин ишеними кетип калган. Азыркы учурда ошого байланыштуу элдин ишенимин актоого, ак кызмат кылууга жана ошондой эле ата мекенди, эли жерди коргоо үчүн ак кызмат кылууга даярмын. Тестирлөөдөн 471 талапкер өтүп жатат. Анын 260 жөнөкөй жарандар болсо, калганы бул тармакта иштеп келгендер. Тесттен ийгиликтүү баалуу өткөндөр 18-19 август күндөрү физикалык даярдык боюнча нормативдерди тапшырышат. Бул сынактан өткөндөрү 20-21 август күндөрү талапкерлерди тандоо боюнча комиссия менен маектешүү күтөт. Эң акыркы баскыч Ош шаары боюнча Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунун базасында 3 айлык курс менен жыйынтыкталат. Сынактын бардык баскычында талапкерлерди тандоо ачык айкын өтүп жатат, дейт тиешелүү кызматкерлер. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринен тышкарыдагы бул комиссияда башка дагы жарандар бар. Бул ачык айкын бул ар бир жаран эгер өзү чындыгында эле жакшы биле турган болсо, дене тарбиялык жактан өзүн баягы татыктуу мындай турган болсо, катышып өтүүгө аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар. Милициянын кайгылуу кызматы жыл башынан бери Бишкекте пилоттук негизде иштеп жатат. Жаңы кызмат кылмыш менен күрөшүүдө, коомдук тартипти сактоодо эң жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтө алды, дейт адистер. Sıрамжылоо элдин милицияга болгон ишеничи да жогорулаганын көрсөттү. Ички иштер министрлигинде болуп жаткан бул реформанын бир багыты, чоң багыты да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти өкмөт тарабынан, Ички иштер министрлиги тарабынан, анан Коргоо кеңеш тарабынан чоң көзөмөлгө алып, ушул багытта реформаны жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Мына бүгүн байкап атабыз, Ош шаарында жаш муундар, кыздар, балдар ушу жаңы кызматка келүү боюнча өзүнүн татыктуумун деген мааниде өзү сынакка катышып атат. Мен ойлойм, жана ишендире кетем, жаңы түзүлгөн кызмат милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү иштеген кызматкерлер коомдук тартипти сактап, элдин кызыкчылыгын, элдин коопсуздугун сактоо боюнча ишин алып барат деп ишендире кетем. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматы 1 декабрдан тарта иштей баштайт. Кийинки жылы облустарда 2023 жылдан баштап өлкөнүн бардык аймактарында милициянын кайгылуу кызматы ишке кириши күтүлүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.